Саламатсызбы достор, биз бүгүн сиздер менен ушул эсепти кантип чыгарабыз үйрөнөбүз. Биринчи биз кашалардын ичин аткарышыбыз керек. Демек биринчи биз 9дан 7-ни 7ден 72ден 47-ни кемитебиз. 9 менен 7-нин эң кичине жалпы бөлүнчүсүн табабыз. 72, 72-ни 9-га бөлсөк 8, 72-ни 72-ге бөлсөк 1, 8-ди 7-ге көбөйтөбүз 56, 1-ди 47-ге көбөйтөбүз 47. 72-ден 56-дан 47-ни кемитебиз 9. Эми бөлчөктөрдү кыскартуудан муну биз 9-га кыскартабыз. Башкача айтканда 9-га бөлөбүз. 8-ден 1 чыкты. Эми 8-ден 1-ди 1,25-ге бөлүүбүз керек. Биз 1,25-ти моминтип жазып алсак болот. 1-ди жазабыз, өтүрдөн кийин 1, 2 сан бар. 2, 0 коёбуз. 100дөн 125 болот. Бөлүүнүн шарты боюнча биз 8-ден 1-ди 125-ден 100гө көбөйтөбүз. Анда так 40 16 1000ден 100. Нөлдөр кыскарат. 10дон 1 же болбосо 0,1 калат. Андан кийин биз 0,1ге 40тан 7-ни кошобуз. Так, экинчи болчу бул, үчүнчү. 10дон 1 кошуу 40тан 7. 40 менен 10дун эң кичине жалпы бөлүнүшүн табабыз. 40 болот. 40-ты 10го бөлөбүз 4, 40-ты 40ка бөлөбүз 1, 4-тү 1-ге көбөйтөбүз 4, 1-ди 7-ге көбөйтөбүз 7. 4 плюс 7 11, 11ден 40. Эми биз бул кашанын ичин аткарышыбыз керек. 4-үнчү дейбиз. 0,1000ден 358 кемитилген 0,108. 8ден 8-ди кемитебиз 0, 5ден 0-ду кемитебиз 5, 3дөн 1-ди кемитебиз 2, 0. Үтүрдөн кийинки 0дорду жазбай койсо деле болот. Демек бул 0,125 экен. Эми биз так 11ден 40-ты бөлөбүз 0,125-ге. 11ден 40-ты көбөйтөбүз 100дөн 25-ге. 11ден бөлөбүз көбөйтөбүз 25ден 100гө. 40 менен 100 кыскарат. 55 50 же болбосо 5ге кыскартсак 10дон 11 же болбосо 1,1. Эми биз 1,1-ди бул бөлгөнүбүз 1,1 чыкты бул жерге чейин. Эми биз 1,1-ди 1,6-га көбөйтүшүбүз керек. 1,1 бул жактан бар 1,1 болду. Эми аны 1,6-га көбөйтөбүз. 16 16 1,176 чыкты.
Эми биз 1,76'dan tak. Akırkı işimiz. 1,76'dan 25'ten 19'du kemtiriz. Бұл жерде biz мұны жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алсак да болот, муну ондук бөлчөк түрүндө жазып алсак болот. Муну жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазуу үчүн биз 176'ны жазабыз. Бөлчөктүн астына үтүрдөн кийин 1, 2 сан бар, демек 1'дин артына 2 0 коебуз. Же болбосо муну ондук бөлчөк түрүндө жаза турган болсок, муну 4кө көбөйтсөк 100 болот. Ушундай санды табабыз. 100 жана көбөйтөбүз. 19'ду 4кө көбөйтөбүз. Демек бул 0,76 экен. Анда 1,76 минус 0,76. 6'dan 6'ны кемитебиз 0, 7'den 7'ni кемитебиz 0, 1'den 0'ду кемитебиз 1. Үтүрдөн кийинки 0'лөрдү жазбай койсо да болот. Демек бул барабар 1 экен. Так. Биз бул эсепти чыгардык. Бул барабар 1 экен. Эми бир катар карап чыгалы. Демек биз биринчи бул кашанын ичин аткардык. Андан кийин бөлүүнү аткардык. Андан кийин кашанын ичиндеги кошууну аткардык. Андан кийин муну аткардык. Анан бөлдүк, көбөйттүк.